Бишкек шаардык кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгуу алдында турат. Муну менен катар дал ушул жарышта алдыга чыккан эки чоң партиянын бири-бирине болгон терс пикирлери, ачык эле жамандоосу, тирешүүсү күч алды. Шайлоону жокко чыгаруу талабы буга чейин утулган партиялар тарабынан гана айтылып келсе, бул ирет мындай талап шайлоодо жеңишке жеткен партиялар тарабынан да көтөрүлдү. Шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу сунушун Жогорку кеңештин депутаты да келтирип, аны таза шайлоо өтпөгөнү менен түшүндүрдү. Не үчүн жыйынтык чыгарбайсыңар? Мисалы мыйзам бузуулар болду. Мисалы ушул жерде көптөгөн депутаттар өз көзү менен барып, иплас шайлоо өттү деп биз да кайрылдык. Ош шаар боюнча, Бишкек шаар боюнча канчалаган элдер өздөрүнүн телефондоруна тартып жөнөтүштү. Мыйзам бузуу болгон жок деп эле силер жалаң олигархтардын, эски мэрлердин, эски кошоматчылардын партияларын өткөрүп келесиңер да. Мындай коркпой таза иштей турган күнүңөр болобу? Сразу жокко чыгарбайсыңарбы? Негиз жок дебей. Азыр элдин баары нааразы. Мен айтарым, Ош Бишкек шаарында болуп өткөн шайлоону жокко чыгарыш керек. Бир партияны чыгарып коюп калганы болбойт деген болбойт. Бир партияда кемчилдик болуу, калганда сөзсүз болгон. Ал эми Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев өз кайрылуусун жазап, негизги атаандашы болгон Эмгек партиясына болгон нааразы кептерин айтып, Борбордук шайлоо комиссиясы эмгекке чара көрбөсө Ак Бата партиясы депутаттык мандатынан баш тарта тургандыгын билдирген. Өз кезегинде жооп берген Эмгек партиясы айтылган сын кептерди негизсиз деп эсептейт. БШКнын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова партиялардын ортосундагы терс пикирлердин айтылуусу буга чейин да болуп келген саясий көрүнүш деп эсептейт. Бирок шайлоодо алдыга чыккан партиялардын нааразы пикирлеринин айтылуусу көңүл буруучу маселе экендигин кошумчалайт. Эки партия же 3-4 партия бири-бири менен каймашканы бул саясий күрөш. Бул менин пикиримче боло турган нерсе да. Андан кийин албетте саясий күрөштүн алкагында мынакей бизге ортобузда жогорку деңгээлде деле, жергиликтүү деңгээлде деле саясий партиялар, саясатчылар дайым бири-бирине кандайдыр бир ыплас маалыматтарды чыгарып, алардын иликтегенин талап кылышат. Башкалар туруп андай эмес, башкача деп ошондой кайым айтышы боло берет. Бирок негизи ошол уткандагы партиялар Бишкекте да, Ошто дагы кайтадан шайлоого даярбыз. Анткени бул шайлоо мыйзамсыз, одоно мыйзам бузуулар менен добуш сатып алуу административдик рүсүмө өттү дегенине бул чоң мындай коркунучтар жаратат да. Анткени карасаңар азыр Бишкек шаар боюнча домком кварталиналар чыгып, биз мыйзам буздук, бизди коркутту, бизди добуш сатып алгыла деди, бизди элди күттө эле деди, бизди колдонушту, мыйзам бузулду деп айтканына карабай дагы БШК унчукпай тынпай отурат. Жана ошондой эле Абдрахматова учурда жаралган жагдайга БШКнын толук кандуу үн катпай жатышы туура эмес деген ойдо. Анын айтымында Боршайком мээлүүн мамилеси менен коомчулукка каршы чыгууда. Анан кийин чыны могу ушунчалык шайлоо ыплас өттү. Эми Бишкек шаарында ачык эле Оштодагы ачык эле тамак аштар катышып, тамак акчаттар катышып, коркутуу жүргүзүлгөн эми баарыбыз көрүп турсак, силер чыгарып турдуңар журналисттер. Анан кийин ошону көрмөксөнгө салып күзгү шайлоого бара турган болсок, ушул эле көрүнүштөр кайра болот да. Ушул эле көрүнүштүн аркасы менен элдик тополоңго өзгөчө азыр эми бул табигый көрүнүш, бийликтин баары бир авторитети, ишеними ылдыйла берет жыл сайын. Бул бардык мамлекеттерде ошондой да. Анан кийин ошонун бардыгы топтолуп келип, кайра кандайдыр бир элдик тополоңго алып келбесе болду да. Анан элдик тополоң көрсөңөр бизде мамлекетте 3 жолу тең шайлоонун аркасы менен болгон. Анан быйылкы жыл эми 3 ирет шайлоо кампаниясы жүрүп аткандан кийин азыркы учурда сөзсүз түрдө муну буга чекит коюш керек да. Ал эми саясий серепчи Айданбек Акматов кайра шайлоо өткөрүү талабына кошулат. Бирок анын айтымында азыркы жаңы мыйзам менен кайра шайлоо өткөрүү процесси бир аз көбүрөөк убакытты талап кылат. Биринчиден ушул Бишкек шаардык кеңешке шайлоо өзү таза эмес өткөнү баарына белгилүү болуп калды. Ошол саясий партиялардын бири-бирине компромат айтып, айыптарын айтып башка кылып жаткандар дагы бул нерсени ого бетер айыгинелеп койду. Ошондуктан азыркы кезде бир гана жол бул кайра шайлоо өткөрүү деп көпчүлүк айтып жатат. Мен бул ойду колдоймун. Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоо өткөрүш керек. Ошол эле учурда өзүңөргө белгилүү жаңы конституция боюнча азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы дагы өзгөрүү алдында турат. Ал кандай болуп өзгөрөт, Бишкек шаардык кеңешин ким дайындайт, ким көрсөтөт деген маселелер аябай мындай талаш алдында да. Анткени конституция боюнча президент бардык вертикаль бийликти ошол акимдерден бери дайындайт деп так белгиленген. Ошондуктан бул нерсе дагы шаардык кеңештин Бишкек шаар, Ош шаардык
шаарлардын статустары дагы аныкталып, алардын мэрлерди ким дайындайт, кандай дайындалат, ушулар дагы мыйзамдык деңгээлдерде аныкталып бүткөндөн кийин анан кийин кайра шайлоо өткөрсө ошол туура болот деп эсептейм. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясы да, Бишкек аймактык комиссиясы дагы борбордогу шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу расмий билдирүүдөн карманууда. Ал эми бүгүн БШКнын жумушчу тобу дал ушул маселени жыйында карап чечим чыгарышмакчы. Белгилей кетсек, БШК 11 апрелде өткөн Токмок шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга Токмок шаарындагы айрым батирлерге жапырт каттоодо турган жарандардын шайлоого катышкандыгы себеп болгон. Токмоктогу шайлоодо 31 мандаттын 16сын алган айтылган Эмгек партиясы БШКнын чечимин сотко берген болчу.